Буга чейин Кемин шаарындагы православ чиркөөсүнүн жана айрым тургундардын үйлөрүнүн терезелерин белгисиз адамдар талкалап кетти деген видео сүрөттөр социалдык тармакка жарыяланган эле. Жерине маалымат алууга барганыбызда шаар акими окуяны төмөндөгүчө түшүндүрдү. Биздин райондо церковьте бул январь айында айнектерин ушундай сындырып кеткен дейт. Анан кече 24 июль күнү түнү болгон. Бүгүнкү күндө эми иликтөө иштерин жүргүзүп атат. Буюрса эми бүгүн Кемин районунда абал тынч, эч кандай кооптонуу болбош керек. Башка улуттардын өкүлдөрү 3,5 миңдин тегерегинде орус улутундагы өкүлдөр жашайт. Мына ушул кайрылган Дубинина Наталья Павловна деген эжеке бул шаардык кеңештин депутаты, активистка, ушундай маселелерди көтөрүп турат. Бирок биз деле ал киши менен иштешип, кандай маселе болсо жеринде чечкенге аракет кылабыз. Мы обязательно, батюшку найдем, церковь мы восстановим. Окуя катталган жерге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да барып, тургундар менен жолукту. Жолугушууда чиркөөнүн жана жергиликтүү тургундардын үйлөрүнүн терезелери талкаланганы тууралуу талкуу болду. Бул билесиздер, көп улуттуу калк, шаар, анан ушул жерде кандайдыр бир улуттук араздашуу барбы, кандайдыр бир таарынычтар, тирешүү бар, чыналуу барбы десек, жок, баардыгы бир ооздон айтты. Биякта баардыгыбыз достукта, ынтымакта жашайбыз. Чогуу бүт баардыгы ынтымакта жашайбыз дейт. Анан кийин жанагыл бир-эки инцидент болуптур, жанагыл айнекти талкалаган. Эми аны билесиздер, аны 20-30 киши жасаган жери жок. Аны бир эле бала, ал 12 жашарбы, 14 жашарбы, же улураак бир балким психбольнойлор жасашы мүмкүн. Алар ошондой жасап атканын аны биз сөзсүз түрдө биз аны табабыз. Таппаган күндө дагы ал биздин ушундай улуттук ынтымагыбызга, биримдигибизге ага биз жол бербейбиз. Бизге кандайдыр бир жарака кылып, ушундай шек келтирип, ушундай араздаштырганга биз ага жол бербейбиз. Көп өтпөй эле ички иштер министрликтин өкүлдөрү шектүүнү кармашканын маалымдашты. Ал айылдын эле тургуну, оорулуу адам болуп чыкты. Кылган ишин мойнуна алып, элден кечирим сурады. Я полностью раскаиваюсь содеянным и прошу прощения у местного населения города Кемин. Жетекчилер улуттар аралык тынчтыкты сактоонун маанилүүлүгүн белгилеп, жергиликтүү органдарга бул багыттагы иштерди күчөтүүнү, орус коомчулугуна жана православ чиркөөсүнө жагдайды туура түшүндүрүп, колдоо көрсөтүүнү тапшырды. Айжамал Олжобай кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.